Мектепте мугалимдер кийимге карап мамиле жасашат. Кымбат кийим, кымбат буюм кийгендерге башкача мамиле жасашат. Ушул туурабы дейт. Туура эмес. Чындап эле бүгүн деле тойлордо деле эң биринчи өзү тойлордо эң кембагалдарды чакырыш керек экен. Биринчи список. Тойлор өзү ошолор үчүн. А байларга күн сайын эле тойда. Саар курсагы ток, түштө курсагы ток. Депутаттарды ол саар, түштө, кечинде булар бар дайым эле токта. Той курсак ач үчүн ач. Бүгүнкү күндө алар ушундай мындай кандай бир жылуураак тамак ичип алсын деп кембагалдарды списокко качан өтөт экенбиз билбейм. Тойлордо ушу биринчи кембагалдардын списогу түзүлсө, эң акырында байлардын списогу түзүлсө, ошондо биз оңолобуз. Ошондо оңолобуз биз. Бүгүн биз бардык министр депутаттардан баштайбыз, кыйындар байлардан баштайбыз. Ал эске деле келбейт ал кембагал. Кийимге карап, акчага карап мамиле кылып калдык да. Адамгерчиликке, ыймандуулукка. Биз муфти Абдысаттар деген устаз болгон. Муфти Абдысаттардан 96-жылы муфти болгон Кыргызстанда. Кыргызстандагы мына менмин деген дамыналардын баарынын устазы болот. Өтүп кетти мархум. Азыр балдары бар, бул жакта Абдыжапар Максум, Абдулла Каров балдары бар. Ошо киши бир окуя айтып берди эле. Бир улуу шейх болгон экен. Тойго барса аны эч ким сураган киши жок дейт. Кир деген киши жок дейт. Анан токтоп тур деп үйүнө барып тур да жасанып келиптир. Мен деген чапан чепкендерин, селделерди тартып туруп келиптир да. Баадыгы эки колу көкүрөктө, "О, хазрат келди, шейх келди" деп киргизиптир. Эми кийим укмуш да. Төргө кел, тамак жегеле дегенде кийимди айтып, кийимди мындай кылган экен. Же дейт экен да. Кийимдичи. Мен өзүм келгенде булар караган жок да. Булар кийимге карап туруп ушундай кылды деп туруп кийимди же дейт экен да. Эми бул бир жанымда чоң насаат ошо киши айтты эле карап туруп. Кийимге карап мамиле кылгандарга кийимге жедириш керек тамакты. Кийимге карап пут кийимине эмнени кийген деп анат. Бул жакшы эмес туугандар. Караңыздар, өткөндө бизде эл арасында Садат Нуркожоевичтин бир кийими $3000, анан кийин Дапананчаники бир $5000, бир шапкалары мынча. Бул пластик. Мен силерге мындай айтып коеюн. Бирөө эмне жеп атат? Ишиңиз не ага? Адал жесин, канча жесе да. Эмне кийип алган деп. Бирөөнүн ошо карап туруп, ич кийимине чейин санаганга чейин барып тур дейт. Наскиси канча сом, кайсы фирма, эмне кызык болсоңа. Адал тапкан болсо мейли, ага чейин эгер арам болсо анда да. Арамдан кол сала турган болсо анда анын жолун карайлы. Бирок эмне айдап алды, эмне ал менен Алланын алдында барк баасы жок, билип коюңуз. Сиз $100,000 пальто кийип алсаңыз дагы, белиңизге 3 килограмм алтын байлап алсаңыз деле, Алланын алдында баалуу болбойсуз. Алланын алдында инсандын кадыр баркы, баасы таквалык менен. Сулуулугу менен дагы эмес. Күчү менен дагы эмес. Бийлик, байлыгы менен эмес. Улуту, урусу менен эмес. Анан келип кеде ушундай болуп атат деп балдар. Эмне болуп атат, Мынанын кийими мынча экен, ушуну апсыз. Бизде ошо эле калдыбы? Кыла турган иш калбай калдыбы бизге? Канча нерсе. Мисалы ким эле болбосун да, туган мындай кылбаш керек. Биз тарбия алайлы. Шариаттагы талап мындай. Шариаттан адал болсун, таза болсун. Эркектерге өзүнчө кийим, аялдарга өзүнчө кийим. Каяктан эмне кийет? Кыямат күнү ар бир адам өзүнө жооп берет. Кеттик. 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Эми бул ажыга барчу, ажыгылык сапарга барчу адамдардын акчасы да аны бербеш керек эле. Орток акча да. Анан эми ал аз бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар, кел акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, а жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да.
мына ошонун кесепетинен баягы тияка бияка чачыратып кеткен акчаларды кайра кайтара албай бүгүн ошондон мына жаңжал чыгып атат да бири бири менен.